Райондун борборунан 25 чакырым алыс жайгашкан Кабыланкөл айылынын жаратылыш шарты оор. Башка айылдарга баруу үчүн карапайым эл 2 ашууну ашууга туура келет. Кыш мезгилинде болсо район менен байланыш таптакыр эле үзүлүп да калат. Мына ушундай катаал шартта жашап жаткан элдин арызын угуп, тиешелүү чараларды көрүү максатында Жогорку Кеңештин өнүгүү депутаттык тобунун мүчөсү Тынчтыкбек Шайназаров аймактын эли менен жолукту. Bu yerde çekilmeyen köy mesele var ele. Bularda elden sıra talapların kanatlandırarlık koldan gelişince yardımların vereceğin ait işte. Жолугушуу менен катар депутат Ош электр ачык акционердик кому менен бирдикте айылга жаңы 250 вольттук подстанция куруу үчүн эмеректерди алып келди. Айыл тургундары үчүн бул чоң жаңылык, анткени Союз малында курулган подстанциялар аймакта калктын саны көбөйгөндүгүнө байланыштуу чыңалуу менен иштеп жаткан эле. Түтүн көбөйүп, подстанциялар жетишпей калгандыгына байланыштуу өтүнүп, подстанция сурап аттык эле. Жакшы подстанциябыз келип калды. Мына эл куунак көңүлдөрү ачык болуп калды. Эми бул берген ошол подстанцияны сураганга алып келип бергендериңине чоң рахмат айтабыз. Элет элинин бир маселеси чечилгени менен айылда дагы толгон токой көйгөйлөр бар. Таза суунун жоктугу, борбор менен байланыштыруучу жолдордун начардыгы, китепкана, маданий салуучу жайлардын эскилиги айыл тургундарын түшүккө салып келет. Бирок депутаттын кийгилишүүсү менен бир топ сунуштар ишке ашуу алдында турат. Проблемалар ар кандай болушу мүмкүн. Эми бул жерде баягы тоолуу жерди эске алуу менен биринчи көйгөй маселеси булар Кабыланкөл айылынын баягы жогорку тоолуу статусун берүү маселесин көтөрдү. Бул маселе көптөн бери көтөрүп келатат. Мен деле өкмөткө кайрылгам. Ошо кайрылуунун негизинде бир комиссия түзүлүп, атайын комиссия келип, бул жерди ченеп, тактап кетти. Кудай буюрса, ошол статус берилет. Эскерте кетсек, Кабыланкөл Алай районундагы эң кичине айыл өкмөт. Курамында 4 айыл участкасы бар.